Мирбек Айтикеев соңку бир жылда эле Кыргызстан тыштан $1 миллиард карыз алыптыр. Жаздан бери эле $800 миллион насыя келген. Көпчүлүгү COVID-19 оорусунун кесепеттерин жоюуга жумшалды дешти. Урматтуу элим, ошол жардамды сездиңерби? Албетте жок. Оорукана турсун бийлик дары-дармек, ИВИЛ аппараттары менен камсыздай алган жок. Дарыгерлер укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кенетмени да жыргатып төлөшкөн жок. Тышкы карыз $5 миллиард ашты. Урматтуу элим, ойлонолу, 4 октябрда мамлекетте ушундай абалга алып келгендер көп топтолгон биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларына добуш бербөөгө чакырам. Садыр Жапаров: эрки күчтүү элибиздин эртеңи эч кимди кайдыгер калтырбашы керек. Мен билек түрө көтөргөн элдин кызыкчылыгындагы маселелер жиликтин башын зыркыратып таманды ташка жанчый турган көйгөйлөр. Менин бүткүл үмүтүм, бардык ой санаам элим менен болду. Арам саясаттын үстөмдүгүндө калгым келген жок. Көрсө жоону бирге жуулашып, доону бирге дуулашкан достуктун устуну түбөлүк эмес экен. Мамлекеттин күйүтүн тартып, эч ким башын канчыгага байлабайт тура. Арстандын туусун сайсакта чындык ортодо кала берет. Элдин эки чоң мүлкү бар. Биринчиси баатыр, экинчиси акылман. Тилекке каршы эки төңкөрүштөн бийлик ордосуна баатырдыкты да, акылмандыкты да берген жок. Саясатыбыздын трагедиясы да ушунда. Өкүнүчтүүсү Абыке Көбөш 6 арам деген саясаттын чеңгелинде 20 жыл сүзүп келе жатканыбызда. Жөнөкөй эле жеке башты сактоо менен, жеке кызыкчылык менен жүрө берсек, мамлекетибизди жоготуп алабыз. Улуу максат бирөө гана, Кыргыз мамлекетинин жаркын келечеги болушу керек. Мен ушул жерден күчтүү сезим менен бир нерсени айткым келип турат. Улуу мүдөө, улуу сабырды туу туткан бийлик орномоюн саясий кулчулуктан кутула албайбыз. Сеппишкенге бой бербес сепил боло алабызбы дегенде ге ушунда. Мейли мен эл көйгөйлөрү менен жалгыз калайын. Бирок эртең баары бир эл рызкысын, эл байлыгын ойлогон бирөө жарым чыгат да. Ооба, мен бүгүн жалгыз чыбык болуп күрөшүп атам. Каралаган ушактарга, кара жаным гана туруштук берип турган кезде, менин күрөшүм ичке тышкы жоо күч алып турганда, бир муштумдай биригип, элдин олжосун сыртка бербей, акыл тирек менен ата журт алдында өз милдетибизди аткаруу гана. Кандай болбосун, акыркы Кыргызга жакшылык алып келишибиз керек. Эми бул вазифанын аягы азыр бүтөмөк. 2005 жылдагы шайлоочуларымдын ишеничи, Ош окуясы, Кумтөр, Мегаком, Каркара чындыгы мага өзгөчө таасир берди. Бийликтин саясатчылардын адилетсиз кадамдарына катардагы көрүүчү болуп тим олтура албаганым балким мага душман болгондур деп ойлоп кетем. Коркпой, тайманбай күрөшкөнүм мени сындыра алган жок. Мен буга эч өкүнбөйм. Саясий куугунтуктун болгон түрүн көрдүм. Саясаттагы позициям үчүн жакын туугандарым аза чепти. Кекчил саясаттын курмандыгы болдум. Бирок эң башкасы таза бир эл менен калдым. Акыркы күндөрү Кыргыз элим сокур болбосо экен деп тилеп калдым. Адамдардын кайсыл бир бөлүгүн басмырлоо күчү алып, басынгандыктан элде үмүт жоголуп бара жатат. Салижан Жигитовдун шуулдаба теректерим, шуулдаба, шуулдасаң ыйлагым келет менен деген саптарын көп эстейм. Көл тарапка баратып Кыргыз жерине суктанып атып эле, куураган өрөөндү элестетип чоочуп кетем. Кудай сактасын деп күндө тилейм. Ак чокулуу мөңгүлөрүбүздү, мончоктой мөлтүрөгөн көлүбүздү, чубалып өмүр берген Кыргыздын дарыяларын, кожагат карагат толгон тоосун, килемдей көк шиберге толгон жайлоосун сактап калалы. Кыргыздын бир уулунун тилеги ушул. Кыргыздын жерин, тоолорун, суусун, алтынын баркын билген адам катары ушул китепти жаздым. Ашууда дагы далай кызмат, эл алдында бере турган отчетторубуз бар. Эркиндин туусу бийиктикте гана желбирей берсин. Президенттин кан кудасы Абджалиев Матраимов менен бирге шайлоого аттанды. Боршайком парламенттик шайлоого катышуучу Мекеним Кыргызстан партиясынын 200 талапкерин каттады. Партиянын талапкерлер тизмесинде Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абджалиев да бар. Эл өкүлү шайлоого 27-орун менен баратат. Эл арасында Мекеним Кыргызстан өлкөдөгү таасирдүү Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык деп айтылат. Аталган үй бүлөнүн эң белгилүү мүчөсү, бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов журналисттик иликтөөлөрдүн фигуранты болуп саналат. Абджалиев парламенттин 6-чакырылышында Республика Ата журт партиясы менен келген. Абджалиев коомчулукта иши менен эмес, президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы катары белгилүү. Анын уулу Атабек Абджалиев президенттин кызы Бактыгүл Шарипованын өмүрлүк жары. Бактыгүл Шарипова жана Атабек Абджалиев, ал эми Алиарбек Абджалиевдин башка уулу Темирлан Токобеков Бишкек шаардык кеңештин депутаты. Өткөн жылдын июль айында ал жол кырсыкка учураган.
Токобековго катталган BMW X7 үлгүсүндөгү унаа Lexus S менен кагылышып, анын натыйжасында 4 киши каза тапкан. Кийинчерээк укук коргоо органдары жол кырсыгы Токобековдун унаасы жогорку ылдамдыкта бараткандыктан орун алганын аныктаган. Ошол эле учурда унааны Токобеков эмес, анын досу Элдияр Халмурзаев башкарганы айтылган. Каракол шаардык соту аны үй камагына киргизген. Абжалиевдин үй бүлөсүнө тийиштүү компаниялар Факты Чек жана Кактус басылмалары апрель айында Алиярбек Абжалиевге тийиштүү компаниялар жана анын мүлкү тууралуу иликтөө жарыялаган. Ага ылайык Абжалиевдин өзүнө бир гана унаа катталганы белгилүү болгон. Анткени менен Абжалиевдин мурдагы жубайы Гүлсара Сулайманова жана уулу Темирлан Токобековго 30 компания катталганы ашкереленген. Компаниялардын көпчүлүгү курулуш, туристтик жана тоо-кен өнөр жайы менен алектенишет. Facebook баракчасында акыйкат изилдеп чындык жаралат деген ысым менен катталган жарандын кайрылуусу. Кымбаттуу шайлоочулар, эгерде 4-октябрдагы шайлоо күнү баарына каршы добуш берсе, анын кесепети эмне болору тууралуу 2011-жылдын 2-июлунда кабыл алынган номер 68 шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча сиздерге кененирээк түшүндүрүп берейин. 1999-жылы кабыл алынган мыйзам 2011-жылы күчүн жоготкон. Ошол мурдагы мыйзамда төмөнкү скриншотто белгиленгендей, эгерде баарына каршы добуш биринчи орунду ала турган болсо, шайлоо жокко чыгып, кайра шайлоо болот жана ошол тизмедеги кандидаттар кайра шайлоого катыша албайт деп жүрөт. Ал эми 2011-жылы кабыл алынган жаңы мыйзамда өзүңүздөр көрүп тургандай, эгер баарына каршы, баарынан көп болсо шайлоо кайра болот деп эле турат. Ошол тизмедеги кандидаттар кайра шайлоого катыша албайт деген жери алып салынган. Эгерде азыркы учурдагы көпчүлүк сурамжылоолордо биринчи орунда келаткан баарына каршы добуш биринчи орунду алса, кайра шайлоо болот дагы кайра эле ушул партиялар, ушул кандидаттар катыша алышат. Болгону бир эле мамлекеттин бюджетине кайра шайлоо өткөрүү үчүн акча каражаты чыгым болгондон башка пайдасы жок. Андыктан өзүңүздөр жети өлчөп бир кесип мурдагы парламентке келип, бирок эч нерсе кылбаган партияларды, анын ичиндеги депутаттарды эмес, жаңы партия, жаңы адамдарды шайлап алсак жаңылбайбыз деп ойлойм. Эгерде башкалар да билсин десеңиз, бул постту бөлүшүп коюңуз. Шайырбек Тайыров: урматтуу журтташтар, келиңиздер, быйыл чечкиндүү кадамдарга баралы. Мен үй бүлөм менен 10 жылдан бери чет жакта эмгектенип бейиштей болгон жерлерибизде, суулугунан суктана турган тоолорубузду, туптунук болгон сууларыбызды, кымбаттуу ата-эне, бир туугандарыбызга куса болуп, сагынып жашап жүрөбүз. Мамлекетибизге татыктуу, ыймандуу, тажрыйбалуу, кесипкөй, мекенин сүйгөн эр-азаматтарыбыз келсе, өлкөбүз оңолот. Азыртадан арам акчага алданбай, оюн зоок уюштуруп берсе алданбай, жогору жактан кысым кылса, ишибизден айрылып калабыз деп коркпой, мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн, балдарыбыздын тагдыры үчүн, өлкөбүздүн өсүп өнүгүшү үчүн, чет жакта тууган уругуна, бала чакасына кусап алып жүргөн боордошторубузду эске алып, Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлайлы. Себеби Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич Мадумаров элин сүйгөн, жерин сүйгөн, тажрыйбалуу, чечкиндүү, кесипкөй, ыймандуу, темирдей тартиптүү лидерлик сапаты бар. Эр-азаматтарыбыздын жалгыз алдыңкы эл ишеним арткан лидерибиз бар. Жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында Өмүрбек Субаналиев, Курсан Асанов деген генералдарыбыз бар. Атанын уулу Исхак Масалиев агабыз бар. Мыйзамдардын атасы Ишенбай Кадырбеков агабыз бар. Мамлекетибизге жан күйүп, талыкпай иштейм деген жаштарыбыз бар. Тажрыйбалуу, ыймандуу ага эжелерибиз бар. Сап башында болгон талапкерлерибиз менен жогорку кеңешке барып, биз чечкиндүү кадамдарды кылып, ооруларга жол бербей, мамлекетибизди тоноп, байып элибизди сатып алабыз дегендерди тазалайбыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мигрант болуп жүргөн журтташтар, туугандар, жүрөгүбүздүн тандоосуна тоскоол болбой, тууган урук, дос жарыларыбызга айтып деп жана Кыргызстандагы жердештер шайлоого катыша албай калган мигранттардын тагдыры дагы сиздердин колуңуздарда экенин эске алып, Бүтүн Кыргызстан номер 8 партияны шайлоо күнү барып шайлайлы. Сиздерди урматтап, жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер мен Тайыров Шайырбек Азимжанович. Жээнбеков: бул шайлоо бийлик үчүн күрөш, абдан катуу атаандаштык менен өтөт. Алдыдагы парламенттик шайлоо катуу саясий атаандаштыкта өтө турганы анык. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков КТРКнын биринчи радиосуна берген кезектеги маегинде билдирди. Мамлекет башчынын баамында атаандаштыкка туруштук бере ала турганда, бере албай турганда партиялар бар. Ушул партиялардын ичинде партиянын идеясын, программасын элге жеткизгенге аракет кылган адамдардын арасында да айырмалар бар. Бул эми бийлик үчүн болгон күрөш да, бул күрөш абдан катуу атаандаштык менен өтөт деп ойлойм, деди Жээнбеков.
Ошондой эле президент партиялык тизмелер көбүнчөсү идеалдык эмес, айрым учурда каржылык же болбосо тигил же бул адамдын коомдук ордуна байланыштуу түзүлүп жатканын ачык эле айтты. Биз азыр парламенттик демократияны куруу аракетиндебиз. Бирок баарыбыз билебиз, парламенттик демократия бир-эки шайлоо менен эмес, бир канча жолкудан кийин калыптанат, өнүгөт. Муну өнүккөн парламенттик системасы бар өлкөлөрдүн тарыхы көрсөтүп турат. Ошол көз караш менен алганда биздеги парламенттик демократия азыр калыптануу жолунда, деди мамлекет башчы. Белгилей кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Депутаттык мандат үчүн 16 партия ат салышууда.